10 bölüm. Шамуэль зайтун майы куюлган идишти алып анын башына куйду. Анан аны өп, мындай деди: Теңир сени өз мурасын башкарууга майлап жатат. Азыр сен менин жанымдан кеткенден кийин Бенжамин жериндеги Селсахтан Рахелдин бейитинин жанынан 2 кишиге жолугасың. Алар сага мындай дешет: Сен издеп жүргөн ургаач эшектер табылды. Атаң эшектерин ойлоп эле, уулум эмне болду деп силер үчүн тынчсызданып жатат. Андан өткөндөн кийин Табор эмен багына келесиң. Ал жерден сага Бейтелге, Кудайга бара жаткан 3 киши кезигет. Бири 3 улак, экинчиси 3 нан, үчүнчүсү 1 чанач шарап көтөрүп алган. Алар сени менен саламдашып, сага 2 нан беришет. Аны сен алардын колунан аласың. Андан кийин Пелиштилик күзөт тобу турган Кудайдын дөбөсүнө келесиң. Ал жерден шаарга киргенде, бийик жерден түшүп келе жаткан бир топ пайгамбарга жолугасың. Алар пайгамбарчылык кылып бара жатышат. Алардын алдында забур ырдап, дап кагып, чоор тартып, гусли чертип бара жатышат. Ошондо сенин үстүңө Теңирдин руху түшүп, алар менен кошо пайгамбарчылык кылып, башка адам болуп каласың. Ушул жышаандар ордунан чыкканда, колуңдан эмне келсе, ошону кыл, анткени Кудай сени менен. Анан сен менден мурда Гилгалга бар. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды, тынчтык курмандыктарын чалуу үчүн мен да ал жерге сага барам. Мен сага баргыча мени 7 күн күт. Ошондо мен сага эмне кылышың керек экендигин айтам. Шабул бурулуп, Шамуэлдин жанынан кетейин дегенде, Кудай ага башка жүрөк берди. Ошол күнү ошол жышаандардын бардыгы орундалды. Алар дөбөгө келгенде, алардын алдынан бир топ пайгамбар чыкты. Ошондо Шабулга Кудайдын руху түштү. Ал алардын арасында пайгамбарчылык кылды. Аны мурун тааныгандардын баары анын пайгамбарлар менен пайгамбарчылык кылып жатканын көрүшүп, эл бири-бирине Киштин уулуна эмне болгон? Кантип эле Шабулда пайгамбар болуп калсын деди. Анан ошол жердегилердин бирөө, ал эми тигилердин атасы ким эле деди. Кантип эле Шабулда пайгамбар болуп калсын деген сөз ошондон улам лакап болуп айтылып калган. Анан ал пайгамбарчылык кылганын токтотуп, бийик жерге кетти. Шабулдун атасынын бир тууганы андан жана анын кулунан: "Силер кайда бардыңар?" деп сурады. "Ургаач эшектерди издеп жүрдүк, бирок аларды таппай койгондо Шамуэлге бардык" деп жооп берди Шабул. Анан Шабулдун атасынын бир тууганы: "Айтып берчи, Шамуэл силерге эмне деди?" деп сурады. Шабул атасынын бир тууганына: "Ал бизге эшектер табылды" деп айтты деп жооп берди. Бирок Шабул ага Шамуэлдин падышачылык жөнүндө айткан сөзүн айткан жок. Шамуэл элди Теңирдин алдына Миспага чакырды. Ошондо ал Исраил уулдарына мындай деди: "Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Мен Исраилди Мисирден алып чыктым. Силерди мисирликтердин колунан жана силерди эзген бардык падышачылыктардын колунан куткардым. Силер болсо бардык кыйынчылыктарыңардан, азап кайгыңардан куткарган Кудайыңарды четке кактыңар да, ага биздин үстүбүзгө падыша кой дедиңер. Эми өз урууңар, тукумуңар менен Теңирдин алдына келип тургула." Анан Шамуэл Исраилдин бүт урууларынын келишин буйруду. Ошондо Бенжамин уруусу көрсөтүлдү. Бенжамин уруусуна тукумдарга бөлүнүп келүүнү буйруганда Матри тукуму көрсөтүлдү. Матри тукумунун эркектери келгенде Киштин уулу Шабулдун аты аталды. Аны издеп таппай коюшту. Анан Теңирден дагы: "Ал бул жерге келди беле?" деп сурашты. Теңир аларга: "Ал жүктүү арабалардын арасында жашынып турат" деп жооп берди. Алар чуркап барып, аны ал жактан алып келишти. Ал элдин ортосунда турду. Бардык эл анын ийининен келчү. Анан Шамуэл бүт элге мындай деди: "Теңир кимди тандаганын көрдүңөрбү? Бүт элде буга тең келе турган эч ким жок." Ошондо бүт эл "Жашасын падыша" деп кыйкырышты. Шамуэл падышачылык укуктарды элге айтып берип, китепке жазып, Теңирдин алдына койду. Анан бүт элди кое берди. Ар кимиси өз үйүнө тарады. Ошондо эле Шабул да өз үйүнө Гибага кетти. Кудай каалоо берген эр жүрөк адамдар аны менен жөнөштү. Ал эми начар кишилер бизди сактачу ушул бекен дешти. Аны жек көрүп, ага белек беришкен жок. Бирок ал муну байкамаксан болуп койду. 8 бөлүм. Ошентип азыр Машаяк Ыйсанын ичинде күнөөкөр табияты боюнча эмес, рух боюнча жашап жаткандарга эч кандай айып коюлбайт. Анткени Машаяк Ыйса аркылуу өмүр берүүчү рухтун мыйзамы мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту. Анткени мыйзам күнөөкөр табияттын айынан күчсүз болуп калгандыктан, Кудай өзүнүн уулун күнөөкөр адамдын денесиндей дене менен күнөө үчүн чалынуучу курмандык катары жиберип, денеде жашаган күнөөнү соттоду. Ал күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча эмес, рухтун каалоосу боюнча жашаган бизде мыйзам талап кылган адилдик болуш үчүн ушундай кылды. Анткени күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча жашагандар күнөөкөр табияттын каалоосу жөнүндө, ал эми рухтун каалоосу боюнча жашагандар рухтун каалоосу жөнүндө ойлошот.
Күнөөкөр табияттын каалоосу жөнүндө ойлоо өлүмгө дуушар кылат. Рухтун каалоосу жөнүндө ойлоо өмүр жана тынчтык берет. Анткени күнөөкөр табияттын каалоосу жөнүндө ойлоо Кудайга каршы кастык, себеби ал Кудайдын мыйзамына баш ийбейт, баш ийе албайт. Ошондуктан күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча жашагандар Кудайга жага алышпайт. Эгерде силердин ичиңерде чын эле Кудайдын руху жашап жатса, анда силер күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча эмес, рухтун каалоосу боюнча жашап жатасыңар. Кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктык эмес. Эгерде Машаяк силердин ичиңерде болсо, анда денеңер күнөө үчүн өлүк, бирок рухуңар адилдик үчүн тирүү. Эгерде Машаяк Исаны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудайдын руху силердин ичиңерде жашап жатса, анда Машаяк Исаны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудай силердин ичиңерде жашаган өз руху менен силердин өлүк денеңерди да тирилтет. Ошондуктан бир туугандар, күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча жашагыдай, күнөөкөр табиятыбызга карыздар эмеспиз. Анткени күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча жашасаңар, анда өлөсүңөр. Ал эми күнөөкөр табияттын иштерин рухтун жардамы менен өлтүрсөңөр, анда тирүү болосуңар. Анткени Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары Кудайдын балдары. Себеби силер кайрадан коркунуч менен жашоо үчүн кулдуктун рухун кабыл алган жоксуңар. Тескерисинче, Кудайдын баласы кылган рухту кабыл алдыңар. Ошол рух аркылуу Абба, Ата деп чакырабыз. Ошол рухтун өзү биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрүп жатат. Эгерде балдар болсок, анда мурасчылар да болобуз. Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурасчыларыбыз, Машаяк менен мурасташпыз. Анткени келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырганда, азыркы учурда тартып жаткан азаптар эч нерсе эмес деп ойлойм. Анткени жаратылгандын баардыгы Кудайдын балдарынын айкын болуусун чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Себеби жаратылгандын баардыгы курулай убаракерчиликке өз каалоолору менен эмес, өздөрүн баш ийдиргендин каалоосу боюнча баш ийишкен. Анткени жаратылгандын баардыгынын жок болуу кулдугунан чыгып, Кудайдын балдарынын даңктуу эркиндигине ээ болобуз деген үмүтү бар. Анткени жаратылгандын баардыгы ушул убакка чейин чогуу онтоп толгоо тарткан сыяктуу азап тартып жатканын билебиз. Жаратылгандын баардыгы эле эмес, биз да рухтун баштапкы жемишине ээ болгонубуз менен ичибизден онтоп Кудайдын бала кылып алуусун жана күнөөкөр табиятыбыздан куткарылууну күтүп жатабыз. Анткени биз үмүт менен куткарылдык. Бирок үмүттөнгөн нерсебизди көрүп турсак, үмүтүбүз үмүт болуудан калат. Үмүттөнгөн нерсесин көргөн адам эмнеге үмүттөнмөгүлө? Эгерде биз көрүнбөгөн нерсеге үмүттөнүп жатсак, анда чыдамдуулук менен күтөбүз. Анын үстүнө рухтагы алсыз болгон кезибизде бизге күч берип турат. Анткени биз эмне жөнүндө жана кантип сыйынышыбыз керектигин билбейбиз. Бирок рух өзү тил жеткис улутунуулары менен биз үчүн арачылык кылат. Ошондо адамдардын жүрөгүн сынаган Кудай рухтун ою кандай экенин билет. Анткени рух ыйыктар үчүн Кудайга жаккандай арачылык кылат. Анын үстүнө Кудайды сүйгөндөргө, анын каалоосу боюнча чакырылгандарга баардык нерсе жакшылыкка болорун билебиз. Анткени Кудай мурунтадан билген адамдарын өзүнүн уулуна окшош кылууну алдын ала белгилеп койгон. Анткени ал бир туугандарынын туну болуш керек. Кудай кимдерди алдын ала белгилесе, ошолорду чакырды. Чакыргандарын актады, актагандарын даңктады. Бул жөнүндө эмне демекчибиз? Эгерде Кудай биз тарапта болсо, бизге ким каршы чыга алат? Өз уулун аябастан аны баарыбыз үчүн берген Кудай кантип бизге уулу менен кошо баардыгын бербесин? Кудай тандап алгандарды ким айыптайт? Аларды Кудай өзү актайт. Аларды ким соттойт? Өлүп кайра тирилген Кудайдын оң жагында отурган Машаяк Иса биз үчүн арачылык кылат. Бизди Машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алат? Кайгыбы, кысымчылыкпы, куугунтукпу, ачкачылыкпы, жылаңачтыкпы, коркунучпу, кылычпы? Ыйык жазууда жазылгандай, сен үчүн бизди күн сайын өлтүрүп жатышат. Биз алар үчүн мууздала турган койлор сыяктуубуз. Бирок мунун баардыгын бизди сүйгөн Кудайдын күчү менен жеңебиз. Анткени Кудайдын Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу көрсөткөн сүйүүсүнөн бизди өлүм да, өмүр да, периштелер да, жогоркулар да, күчтөр да, азыркы учур да, келечек да, бийиктик да, тереңдик да, жаратылган эч бир нерсе ажырата албастыгына толук ишенемин. 47 бөлүм.
Фараон Азаны кыйратаардын алдында Теңирдин Жеремия пайгамбарга пелиштиликтер жөнүндө айткан сөзү. Теңир мындай дейт: Мына түндүктөн суулар көтөрүлүп келе жатат. Алар ташкын сууга айланып, жерди жана анын үстүндөгүлөрдүн баарын, шаарды жана анын тургундарын каптайт. Ошондо адамдар өкүрүшөт, өлкөнүн баардык тургундары боздоп ыйлашат. Анын күчтүү аттарынын туяктарынын дүбүртүнөн, анын майдан арабаларынын калдыраганынан жана алардын дөңгөлөктөрүнүн үнүнөн аталары балдарына кылчайып карабайт. Анткени алар эмне кылаарын билбей калышат. Бардык пелиштиликтерди кыра турган, Тир менен Сидонду бардык жардамчыларынан ажырата турган күн келди. Анткени Теңир Каптора аралынын калдыгын пелиштиликтерди кыйратат. Азанын башы такырайып калды. Алардын өрөөндөгү элдин калдыгы Ашкелон талкаланып жатат. О Теңирдин кылычы, качанкыга чейин кыя бересиң? Качанкыга чейин тынчтанбайсың? Кыныңа кайра кир. Токто. Тынчтан. Бирок Теңир Ашкелонго каршы, деңиз жээгине каршы буйрук кылганда, сен кантип тынчтанмак элең? Теңир аны ошол жакка багыттады. 22 забур. Теңир менин койчум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм. Ал мени оттуу жайытка жаят, жана жаяккан суу боюна алып барат. Өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындыктын жолуна салат. Эгерде мен өлүм сөлөкөтүнүн өрөөндө жүрсөм да, жамандыктан коркпойм. Анткени сен мени мененсиң. Сенин бийлик таягың менен койчу таягың жанымды тынчтандырат. Сен мага душмандарымдын көзүнчө дастаркон жайдың, башымды зайтун майы менен майладың, чөйчөгүм ашып ташып төгүлүп турат. Береке менен ырайым менин өмүрүмдүн аягына чейин коштоп жүрсүн. Ошондо мен Теңирдин үйүндө түбөлүк болом. 23 забур. Жер жана анда болгон бардык нерселер, аалам жана анда жашагандардын бардыгы Теңирдики. Анткени ал жерди деңиздердин үстүнө негиздеп, суу үстүнө орноткон. Ким Теңирдин тоосуна чыга алат? Же ким анын ыйык жеринде тура алат? Колу айыпсыз, жүрөгү таза, жанын жеп карганбаган, жалган ант бербеген адам гана Теңирдин батасын алат. Куткаруучу Кудайынын ырайымын көрөт. Сен издегендердин тукуму, Жакыптын Кудайын, сенин жүзүңдү издегендер ушундай болот. Дарбазалар, баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер каалгаңарды ачкыла. Даңк падышасы кирсин. Даңк падышасы деген ким? Ал кудуреттүү, күчтүү Кудай. Майданда күчтүү Теңир. Дарбазалар, баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер каалгаңарды ачкыла. Даңк падышасы кирсин. Даңк падышасы деген ким? Ал күч Кудайы. Даңк падышасы.